16 bölüm. Hicrattın 8 yılı. Hazreti Zeynep'tin kaza boluşu. Hicrattın 8 yılında Paygambarımыздın sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Zeynep kaza bolat. Zeynep Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem 30 yaşka gelgende törülgön tun kız ele. Apası Hazreti Hadişe menen şoğu musulman bolgon. Keyin Abul As bin Rabi'ge turmuşka çıkkan. Hazreti Zeynep kaza bolgondo Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem özünün köynөгүнөн aga kepin jasagan. Güye balası Abul As menen birge denesin kabırga koygon. Janazasın özü düşürgön. Amr bin As, Halid bin Valid jana Usman bin Talhanın Madinaga gelip musulman boluşu. Bul kaygılуу okuyadan keyin кубанычтуу окуяларда болгон. Арабтардын 3 чыгаан инсаны, атап айтканда чыгаан саясатчы Амр бин Аас, белгилүү аскер башчысы Халид бин Валид жана Усман бин Талха Мадинага келишип, ислам динин кабыл алышкан. Нажашинин насааты аркылуу мындан 1 жылча мурун мусулман болгон Амр бин Аас Хабашистанда көпкө тургусу келбей, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам өзү барып мусулман болгондугун ачык жарыя кылгысы келет. Бул учурда Меккеден ошол эле максат менен дагы 2 киши чыккан эле. Халид бин Валид жана Усман бин Талха тагдыр бул үчөөнүн жолун Хадда деген жерде бириктирет. Амр бин Аас Халидтен сурайт: Абу Сулайман, кайда? Эмне үчүн сапар тартып баратасың? Халид жооп берет: Тура жол мага ачык белгилүү болду. Бул адам эч кандай шек күмөн жок пайгамбар. Мен ага дароо барып мусулман боломун. Мындан кийин күтүүнүн эч кандай мааниси жок. Ансыз деле акылы ордунда болгондордун бардыгы мусулманчылыкты кабыл алып бүтүштү. Амр бин Аас дагы мусулман болгусу келгендигин төмөнкүчө билдирет. Мен да Мухаммедтин жанына барып мусулман болгум келет. Анан бул үчөө чогуу чаран мусулман болуу максатында Мадинага келишет. Учурунда үчөө тең исламдын эң күчтүү душмандары болчу. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам келип күбөлүк келмесин келтиришкенде ал сахабаларына мындай дейт: Мекке жүрөгүн силердин алаканыңарга салып берди. Мындан биз исламдын кылыч менен эмес, зордоо аркылуу эмес, коркутуу жолу менен эмес, тескерисинче адамдардын рух жана көңүлдөргө өзгөчө таасир берип жайылганын түшүнө алабыз. Согуштан, өлүмдөн коркпогон бул баатырлар өз ыктыярлары менен пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам алдында тизе бүгүп отурушту. Биринчи болуп Халид бин Валид исламды кабыл алып, мусулман болгондугун жарыялайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай баатырдын исламга киргени үчүн Аллаха мактоолор айтып, анан Халидке кайрылып: Мен ансыз деле сенин акылдуу экениңди билчүмүн. Бул акылы менен эмнеге эмдигиче мусулман болбойт деп таң калчумун дейт. Бирок Азирети Халид бин Валид буга чейин кылгандарына абдан бушайман болуп, уялгандан пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам тике карай албай турду. Үстүндө турган оор жүктү батыраак алып салгысы келип, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: О Аллахтын элчиси, мен сага каршы болгон согуштун бардыгына катыштым. Менин бул күнөөлөрүмдүн кечирилиши үчүн Аллаха дуба кылсаң. Эй Халид, ислам өзүнөн мурун кылганын бардык күнөөлөрдү өчүрөт, тазалайт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Халид үчүн дуба кылды: О жаратканым, Халидтин бардык күнөөлөрүн кечир. Ошол мезгилден баштап Азирети Халид бардык күч кубатын ислам дининин жайылышы үчүн колдонгон үчүн пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Сайфуллах, Аллахтын кылычы деген наамды арнап мактоосуна татыган. Андан кийин Усман бин Талха мусулманчылыкты кабыл алгандыгын жарыялайт. Андан кийин Курайштардын бардыгы мусулман болсо дагы мен мусулман болбойм деген Амр бин Аас жер карап мусулманчылыгын жарыялайт.
Алла Таала бул адам аркылуу пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам кийин көптөгөн жеңиштерди алып келген. Алардын арасынан эң атактуусу Мисир жеңиши. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды мусулман болгондон кийин дайыма маанилүү иштерде чогуу алып жүрчү. Мурра уулдары сапары. Хижраттын 8-жылы Сафар айы. Хандак согушунда мусулмандарды курчап алган Абу Суфиянга Мурра уулдарынан 400 киши кошулган эле. Асыресе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хижраттын 7-жылы аларга жөнөткөн 30 кишинин 27син шейит кылышкан. Булардын да шиши толуп, тиешелүү жазаларын алышы керек эле. Аларды багындырууга Азирети Галиб бин Абдуллах баштаган 200 кишилик ислам кошууну жөнөтүлөт. Алар Мурра уулдарына барып, курал көтөргөндөрдүн бир тобун өлтүрүп, калгандарын туткунга түшүрүп келишет. Көптөгөн мал мүлкүн олжого алышат. Азирети Усама бин Зайд ошол казатта бирөө менен согушуп жатып, эми өлтүрөрдө ал адам «Ла илаха иллаллах» деп жиберет. Бирок Азирети Усама аны болбой эле өлтүрүп салат. Кийин кошуун Мадинага келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол иштин чоо жайын угуп абдан капа болот. «О Усама, демек сен «Ла илаха иллаллах» деген бирөөнү өлтүрдүңбү?» Азирети Усама актана баштайт. «О Аллахтын элчиси, ал кылычтан корккон үчүн «Ла илаха иллаллах» деген болушу керек». Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ого бетер ачууланып, «Сен эмне? Анын жүрөгүн ачып карап көрдүңбү?» дейт. Азирети Усама мындайча эскерет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сөздү ушунчалык көп жолу кайталады, өлтүрбөй эле койбой деп бармагымды тиштеп абдан бушайман болдум. Мута согушу. Мута согушу хижраттын 8-жылы Жамадиул Аввал айы 629-жыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чоң мамлекет башчыларын гана эмес, аларга баш ийген уруулардын башчыларын дагы элчилерди жана каттарды жөнөтүп исламга чакырган. Бусра акимине сахабадан Азирети Харис бин Умайр ал-Аздини жөнөткөн. Аким өзү араб болсо да христиан динин тутуп Византия императоруна баш ийчү. Элчи ага барганда аны өлтүрүп салган. Эл аралык эреже боюнча эч кандай элчи өлтүрүлбөшү керек эле. Бул надандыкка пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам абдан катуу кайгырган. Дароо 3000 кишилик кол курап, кол башчы катары Азирети Зайд бин Харисаны дайындайт. Аларга мындай дейт: Зайд шейит болсо, ордуна Джафар бин Абу Талиб өтсүн. Джафар шейит болсо, ордуна Абдулла бин Раваха өтсүн. Абдуллах да шейит болсо, анда мусулмандардын арасынан ылайыктуу бирөөсү тандалып кол башчы болсун. Баам парасаттуу мусулмандар ошондо эле ат аталган сахабалардын шейит кете тургандыктарын баамдашкан жана көз жаштарын төгүшкөн эле. Катары менен кол башчы боло турганын уккандар да эч ойлонбостон пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругуна даяр турушкан. Башкача айтканда, бардыгын билип туруп ардактуу шейиттикти көздөй баратышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулман кошуунун узатарда аларга мындай деди: Аллахтын жолунда, Аллахтын аты менен согушкула. Олжого түшкөн мал мүлккө кыянатчылык жасабагыла. Убада сөздө бекем тургула. Балдарды өлтүрбөгүлө. Аялдарды, карыган алсыз адамдарды өлтүрбөгүлө. Дарактарды кыйып өрттөбөгүлө. Үй жайларды талкалабагыла. Ал жерде христиандардын чиркөөлөрүндө калкка аралашпай, ибадатка гана берилген кечилдер болот. Аларга эч тийишпегиле. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Зайд бин Харисага бир топ тапшырмаларды берген соң дуба кылат: Аллах силерди ар түрдүү кырсыктардан өзү сактасын, сак саламат кайтарсын. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өз колу менен карматкан желегин алып, ислам кошууну Шамды карай жолго чыгат. Шам чебинде акимдик милдет аткарган Шурахбил мусулмандардын жолго чыкканынан кабардар болгон. Чындыгында
Musulmanдар ошол учурдун эң улуу мамлекети саналган Византия императорлугуна каршы аттанып баратканын билишчү. Мусулмандар Шам жергесиндеги маанга жеткенде 100 000 кишилик күчтүү даярдыктагы куралчан душман кошууну Византия императорунун башчылыгында аларга каршы келе жатканынан кабардар болушат. Азирети Зайд кошуундагылары менен кеңеш куруп, алардын оюн угат. Көпчүлүгү бир ооздон пайгамбарыбызга душмандын санын билгизип кабарчы чаптыралы, бизге жардамчы кошуун жөнөтсө же башка арга көрсөтсө керек дешет. Ошол учурга чейин көп сүйлөбөй, башкалардын сөзүн угуп турган улуу акын жана эр жүрөк баатыр Абдуллах бин Раваха сөз алып мындай дейт: Аллах үчүн силер арзуу кылып жолго чыккан шейиттикти азыр каалабай турасыңарбы? Биз башкаларга карата саныбыздын көптүгү, курал жарагыбыз жана аттарыбыздын көптүгү менен эмес, Аллах бизди сыйлаган ушул динибиздин күчү менен согушабыз. Жөнөйлө, сөзсүз эки жакшылыктын бирөөнө ээ болорубуз анык: же шейиттик, же болбосо жеңиш. Мужахиттер жүрөктөн чыккан бул сөздөрдү анын оозунан эмес, кудум жогорку ааламдан келген куттуу сөздөй кабыл алып, баарысы бир ооздон сен туура айттың дешип, жоону карай бет алышты. Салгылаштын башталышы Хижраттын 8-жылы Жамадиүл Аввал айы Мута түзөңү бир жакта Византиянын күчтүү 100 000 христиан колу, дагы бир жакта 3 000 кишилик көрүнүштө аз гана мусулман армиясы. Биринчисинде бардык камылга толук, экинчисинде эң улуу нерсе ыйман куралы бар. Эки кошуун бири-бирине даай албай бир топко тургандан кийин кызыл кыргын, алаамат согуш башталат. Кан суудай ага баштайт. Бир колунда ислам туусу, бир колунда кылыч кармаган Азирети Зайдтын көкүрөгүнө византиялыктардын найзалары сайылып шейит кетет. Ал шейит кеткенден кийин тууну Азирети Жафар алды. Кийин душмандын бири анын туу кармаган оң колун кыя чабат. Ал тууну сол колуна алат. Душман экинчи колунда кыя чабат. Эми ал душманга каршы согуша албайт эле, бирок ал денеси менен тууну куратпоого аракет кылып жатты. Анын денесин көздөй найзалар ыргытылып, учкан жебелер ага кадалып жатты. Ошентип ал да шейит кетти. Бар болгону 41 жашта эле. Кийин санап көрүшсө, денесинде 90дон ашык жаракат бар экен. Кол башчылык эми Азирети Абдулла бин Равахага өтөт. Ал дагы бир топко салгылашкандан кийин шейит болот. 3 улуу баатыр арт-артынан шейит кеткенден кийин ислам кошууну бир азга болсо да чачырайт. Тууну Азирети Сабит бин Акрам алып, бир жерге сайып, мусулмандарды чакыра баштайт. О мусулмандар, тезинен кол башчы шайлап, ага башы ийелик. Сен кол башчы бол, сага башы ийебиз. Бирок анын көзү башка бирөөнү издеп жатты. Бул кийин пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам Сайфуллах деген лакабатка ээ боло турган Халид бин Валид эле. Мен бул милдетти аткара албайм деген Сабит бин Акрам дароо Халидке: "О Абу Сулайман, сен келип желекти ал" дейт. Башка мужахиттер да анын сунушун колдоп турушту. Ал пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам желегин алып өпкөн соң душман жака бурулду. Мусулмандар аны кол башчы шайлап, ага баш ие турган болушту. Бул согуш учурунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам согушка катышпаган сахабалары менен бирге Мадинада эле. Мадина менен Мутанын ортосу 1000 чакырымдай аралык эле. Бирок бул эч кандай тоскоол болбостон согуш абалын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына билдирип турду. Зайд бин Хариса шейит кетти. Ал үчүн Аллахка дуба кылгыла, күнөөлөрүн кечирсин. Анан желекти Жафар алды. Ал да шейит кетти. Ал үчүн Аллахка дуба кылгыла, күнөөлөрүн кечирсин. Кийин Абдулла бин Раваха желекти алып, ал да шейит кетти. Ал үчүн Аллахка дуба кылгыла, күнөөлөрүн кечирсин. Андан кийин көз жашы ичинде сөзүн төмөнкүчө улантат. Абдуллахтан кийин тууну Аллахтын кылычтарынан бир кылыч алды.
согуш кызып чыкты. О жаратканым, сен аларга жардам бер. Бул абалдар Алла Тааланын билдирүүсү менен пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам так учурунда жетип турду. Тууну колго алган Азирети Халид бин Валид мусулмандар менен бирге душманга чабуул коет. Тайманбай урулган катуу сокку душманды дүрбөлөң түшүрүп, алар мурдагыдан алсырай түшүшөт. Ана мына дегиче душмандын далай аскерлери жерге сулайт. Кечке жуук болгондуктан чачырай түшкөн жоо кайрадан колун топтоп, мусулмандарга катуу сокку урарда мусулмандар артка чегинип коргонууга өттү. Азирети Халиддин акылгөй ыкмасы. Ошол доордо согуштар күнү түнү дебей улана бербестен, эртең менен башталып кечинде кайра эки кошуун эки жака тарап кетчү. Азирети Халид күүгүнгө жакын кол башчы болуп шайланган эле. Бир-эки жолу таймаш күчөп барып, аздан кийин күн батып, эки кошуун эки жака тарай баштайт. Бирок Азирети Халид тажрыйбалуу аскер башчысы болгондуктан душманга күтүлбөгөн кокустуктарды даярдаганды жакшы билген адам эле. Түнү бою душманга каршы ар кандай ыкма жана пландарды ойлоп чыгат. Күн чыгары менен ислам кошууну жапжаңы бир тартип менен душмандын каршысына чыгат. Муну көргөн душман апкарып калат. Ошондо душман түнү бою ислам кошууну жактан чыккан ызы-чуу үндөрдүн маанисин түшүнгөнсүйт. Демек, түнү бою мусулмандарга көп сандагы аскер жардамга келген турбайбы? Оң канаттагы аскерлерди мурда эч көрбөптүрбүз деген бүтүмгө келишет. Бир ууч мусулмандардын соккусуна учураган душман эми корко баштайт. Азирети Халид түнү бою мусулмандардын ордун алмаштырып чыккан эле. Оң канаттагыларды сол канатка, солду оңго, алдыңкы катарды аркага, арка жактагыларды алдыга жылдырган болчу. Душман мурда көргөн аскерлердин ордуна башка кийимчендерди, башка жүздөрдү көргөндө мусулмандарга жаңы кол келди деп ойлоп корко баштайт. Бул ыкманы ойлоп тапкан эр жүрөк Халид душмандын жүрөгүнүн үшүн алган соң мусулмандарга чабуулга өтүүгө буйрук берет. Мусулмандар душмандын кошуунунун бир паст эле чачыратып жиберишет. Душман эми артка чегине баштайт. Ошо күнү каарман Халиддин колунан 7 кылыч сынат. Мусулмандардын жан аябай салгылашуусу жана Азирети Халиддин колдонгон согуш ыкмасы аркылуу мусулмандар акыры жеңишке ээ болушат. Демек, мусулмандар Алла Таала жардам бергенден кийин душмандын саны эч кандай мааниге ээ болбой калгандыгына бекем ишенишет. Бирок алар али толук жеңишке ээ болуша элек эле. Душман баш аягын жыйгыча бир ууч мусулманды камырдан кыл сууругандай артка тартып кетиш керек болчу. Муну жүзөгө ашырыш үчүн Азирети Халид экинчи ыкмасын колдонмой болот. Азирети Халид колду түштүктү көздөй тартат. Ансыз деле үстөкө босток сокку жеп, араң турган душман эч каршылык көрсөтпөйт. Ошентип, Азирети Халиддин экинчи ыкмасы дагы оң натыйжа берип, бир уч мусулман душманга жем болуудан куткарылган. 7 күн бою болгон согушта мужахиттер 15ке жакын шейит беришкен. Жалпы кошуун көп зыянга учурабастан Мадинага келишет. Мадинадагы мусулмандар аларды кубаныч менен тосуп алышат. Затус Саласил сапары. Хижраттын 8-жылы Жамадиюл Ахир айы. 629-жыл. Кээ бир араб уруулары Мута согушун мусулмандардын жеңилиши катары баалап, Мадинага кол салуу максатында Куза, Бали, Жүззам, Лахм жана Амела уруусу болуп биригишет. Алардын максатынан тез эле кабардар болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дароо Азирети Амр бин Аасты чакырып, 300 сахабаны кошуп, жогоруда айтылган урууларды исламга чакырууга милдеттендирет. Азирети Амрдын чоң энеси Бали уруусунан болчу. Аны кол башчы кылып жөнөтүү менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууганчылыгы жагынан пайдалангысы келген. Тууганын көргөндө ким эле терс жооп берсин. Ал жака барышканда бутпарастардын мусулмандардан алда канча көп санда экенин көрүшөт. Тезинен пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам жардам сурап чабарман чаптырат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Абу Убайда бин Жаррах башчылыгында дагы 200 сахабаны жардамга жөнөтөт. Булардын арасында Азирети Абу Бакыр,
Hazreti Umar sıyaqtуу çoң sahabalar бар болчу. Жардамчы күч келгенде Hazreti Amr аларга мындай дейт: бардыгыңардын кол башчыңар менмин. Анткени Аллахтын элчисинен жардам сурап кайрылган мен болчумун. Hazreti Abu Ubayda оболу өзү жетектеп алып келген мусулмандарга кол башчылык кыларын айтса да, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бир колдон жең, бир жакадан баш чыгаргыла деген сөзүн эстеп, Hazreti Amrга баш иймей болот. Алар турган жер абдан суук эле. Мусулмандар от жагып жылынгылары келет. Бирок кол башчыларга уруксат бербей коет. Буга көптөгөн сахабалар каршы чыгып, Hazreti Abu Bakr, Hazreti Amr менен бул маселе тууралуу сүйлөшөйүн дегенде, сен мага баш ийүүгө буйрук алгансың, туурабы дейт. Ооба деп жооп кайтарат Hazreti Abu Bakr. Андай болсо буйрукту аткаргының. Hazreti Umar буга чыдабай кол көтөргүсү келет. Бирок Hazreti Abu Bakr аны тыйып коет. Ким кой аны? Билгенин кылсын. Аллахтын элчиси анын согуштук өнөрдү билгендиги үчүн бизге кол башчы кылды. Ал азыр кол башчы болуп тургандан кийин анын ишине кийлишкенибиз туура болбос. Негизи Hazreti Amrдын билгени бар эле. Неге дегенде, душман көп, мусулмандар аз эле. Эгер алар от жагышса, саны канча экени билинип калмак. Жана душман эч коркпостон чабуул коймок. Айткандай эле болду. Мусулмандардын сүрүнө чыдабай душман качып берди. Согуш ишин эң жакшы билген кол башчы Hazreti Amr алардын аркасынан түшкөн жок. Анткени душман буктурма коюп күтүп турушу толук ыктымал эле. Ошентип ислам кошууну жеңишке жетип Мадинага кайтып келет. Hazreti Amr бин Астын суроосу. Мусулман кошуунун баштап Мадинага кайтып келген Hazreti Amr бин Ас ички дүйнөсүндө бир түрдүү арсар ой дүрбөлөң салып жатканын сезет. Ал өзүнүн бул оюн мындайча баяндайт: Аллахтын элчиси мени аскер башчы кылып Зату Саласилге жөнөткөн. Аскерлердин ичинде Абу Бакр, Умарлар да бар болчу. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам алдында менин ордум жогорураак болбосо, кантип мени Абу Бакр менен Умардын башчысы катары дайындап жөнөтсүн деген ой келди. Дароо пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам барып сурадым: О Аллахтын элчиси, элдин ичинде баарынан кимди эң жакшы көрөсүз? Айшаны деп жооп берди. Эркектерденчи? Айшанын атасын. Андан кийин Умарды деп жооп берди Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам. Анан дагы бир топ адамдардын атын атады. Өзүмө өзүм эми бул суроону кайталабайынчы дедим. Жана мени эң акырына калтырышынан коркуп токтоп калдым. Деңиз жээги сапары. Хижраттын 8-жылы Ражап айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Hazreti Abu Ubayda бин Жаррах башчылыгында мухажир жана ансарлардан 300 кишилик кошуунду Жухайна уруусунан бир урууга жортуулга жөнөтөт. Себеби исламга катуу душмандык менен карап чабуул коюуга даяр турган бул урууга сүр көрсөтүү болчу. Аскерлер арасында Hazreti Umar да бар эле. Жолдо катар ачкачылыктан катуу кыйналган мужахиттер дарактын жалбырактарын да жегенге мажбур болушуп, акыры деңиз жээгине жетет. Алар ачкадан айласы куруп турганда ырыскы берүүчү улуу жараткан деңиз толкундары менен чоң бир балыкты жээкке чыгарып коет. Алар бул жерден кеткенге чейин ошол балыктан кертип жешет. Акыры душманга эч кабылбаган мужахиттер Мадинага кайтышат. Кайтып барган соң деңиз жээгинде жеген балык тууралуу эмне кылабыз деп сурашат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал Аллахтын силер үчүн деңизден чыгарып берген ырыскысы дейт. Анан дагы балыктын этинен ала келген болсоңор бизге да жедиргилечи дейт. Мужахиттердин кээ бирөө жолдо азык кылабызбы деп ал балыктын этинен алып алган болчу. Пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам ошол эттен бир бөлүк бергенде андан жеген. Меккенин алынышы. Хижраттын 8-жылы Рамазан айы, Жума күнү 630-жыл январ айы. Мекке жер бетиндеги бир Аллахка сыйынуунун символу болгон эң биринчи ибадат жай, Каабанын жайгашкан жери.
ал Кааба болсо абдан куттуу жана ааламдарга ак жол көрсөткөн улуу үй болуп саналат. Куттуулугу жана ак жолго туура багытка баштоочулук касиети Алла Тааланын бирдигинин жер бетиндеги айкын далили болгонуна байланыштуу Каабаны эң алгач биринчи инсан жана биринчи пайгамбар Азирети Адам жогорку максат үчүн курган. Кылымдардын өтүүсү менен анын жер пайы сакталып калган эле. Ошол жер пайдын үстүнө пайгамбарлардын бабасы деп аталган Азирети Ибрахим уулу Исмаил менен бирге Каабаны Аллахтын амири менен кайра тургузуп чыккан. Бирок ошол куттуу жай азыр Аллахтын бирдигин тааныгысы келбеген Курайш бутпарастарынын колунда калган эле. Башкача айтканда, курулуу максатынын такыр тескери багытында ичи буттар, айкелдер менен толтурулганына бир топ жылдар өткөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көптөн бери бул куттуу Каабаны буттардан, Меккени бутпарастардан бошотууну көздөп жүргөн. Каабаны бутпарастардан бошотуу үчүн ислам күч кубатка толуусу, мусулмандар көбөйүп, көп күч топтолушу керек эле. Бул милдетти аткарыш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сабыр кылып, Алла Тааладан ыңгайлуу шартты түзүп беришин күтүп жатты. Акыры хижраттын 8-жылы ислам дини айланага кеңири тарап, исламга абдан душмандык кылган жөөттөрдүн дээрлик бардыгы баш идирилген. Курайштар менен Худабия тынчтык келишимине кол койгон жана Мута согушунда византиялыктарга сес көрсөткөн эле. Эми ислам абдан кубаттанып, мусулмандар коому күчтүү бир мамлекетке айланып, Меккени алыш үчүн бардык шарттар түзүлгөн болчу. Бирок арада бир гана тоскоолдук бар болчу. Бутпарастар менен түзүлгөн Худабия тынчтык келишими, бул келишимдин негизинде алар бири-бири менен 10 жыл согушпашы керек болчу. Сөзүнө дайым бекем турган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул келишимди бузгусу келген жок. Оңтойлуу тышкы себеп. Албетте, жүрөгүбүз эмнени сезип турса, ошонун баарын билген Алла Таала пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам тилегин билчү. Ошондуктан мындан 2 жылча мурун эле бул максаттын ишке ашары тууралуу сүйүнчүлөп аят түшүргөн. Ошону менен Алла Таала бир себеп жаратты. Худабия тынчтык келишиминин бир беренеси боюнча Курайштардан башка уруулар каалаган тарабына өтүүгө укуктуу болчу. Ушул укуктан пайдаланып, Хузза деген уруу ислам мамлекетинин курамына кирген. Бакыр уулдары уруусу Курайш бутпарастарына кошулган. Бул эки уруунун ортосунда илгертен бери эле келаткан душмандык, ыйкы-тыйкы мамиле бар болчу. Худабия тынчтык келишими түзүлгөндөн кийин ал эки уруунун бири пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам, бири бутпарастарга кошулуп, ортолорундагы чыр-чатак токтогон эле. Бирок келишимге карабастан булар ар кандай шылтоолорду таап, бири-бири менен согушуунун айласын издешчү. Бир күнү Бакыр уулдары уруусунан бир адам пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам каршы акарат сөз менен бир жазып элге окуп берет. Хуза уруусунан келген бир жигит буга чыдабай тигини башка чаап жиберет. Муну уккан Бакыр уулдары бул шылтоону Хузаларга кол салыш үчүн жүйөлүү себеп катары көрүшөт да, Курайш бутпарастарынан жардам алган Бакыр уулдары Хузалыктарга күтүлбөгөн жерден кол салат. Хузалардан 23 адам өлөт. Бул тополонго бутпарастар жардам берип гана тим болбостон өздөрү да катышат. Курайштар бул кылыктары менен Худабия келишимин расмий түрдө бузушкан. Бирок иш өткөн соң эми эмне болуп кетер экен деп абдан чочулап турушат. Арадан 3 күн өткөндөн кийин Хузалардан Амр бин Салим 40 киши менен Мадинага келип, пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам жардам сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болгон окуяга абдан капа болот. Аларга жардамды убада кылып, журттарына жөнөтөт. Эми Меккеге кирүүнү тосо турган эч кандай себеп калбай калган эле. Алла Тааланын түзгөн бул жагдайынан улам мусулмандар үчүн Меккеге жол ачылмак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам оболу окуяны тактагысы келип, бутпарастарга катуу шарт коет. Хузалардан өлгөн адамдардын кунун төлөгүлө. Же болбосо Бакыр уулдары менен болгон байланышыңарды үзгүлө. Эгерде булардын бирөөнү аткарбасаңар,
Худабия тынчтык келишимин расмий түрдө бузган болосуңар жана биз силер менен согушууга мажбур болобуз. Өтө эле текебирленген Курайштар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам шартын кабыл алышпай, согушка даяр экендиктерин билдиришет. Ошентип, алар өздөрү келишимди бузгандарын далилдешет. Бирок согуш аракеттеринен чындап эле чочулашып, Абу Суфьянды Мадинага жөнөтүшөт. Барып, келишимди кайрадан түз, анын мөөнөтүн узарт. Абу Суфьян жана анын кызы. Абу Суфьян Мадинага келе электе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына анын келе жатканын, бирок элчилик вазыйпасы эч натыйжа бербестен томсоруп кайтарын алдын ала айтат. Абу Суфьян Мадинага келип, Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи вассалам алдына көрүшкөнү киргенден мурда пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жубайларынын бири кызы Умму Хабибанын үйүнө келет. Атасы ыйман айта элек бутпарас кызы, пайгамбардын куттуу жубайы Абу Суфьян кызынын үйүндө жер төшөккө эмеле олтурарында Умму Хабиба буга уруксат бербейт. Анда Абу Суфьян: "Кызым, түшүнбөй турам, жер төшөктү менден аядыңбы? Же болбосо мени жер төшөктөн аяп турасыңбы?" деп сурайт. Азирети Умму Хабиба энебиз мындайча жооп берет: "Бул Аллахтын элчисинин жер төшөгү. Сен бутпарассың. Сендей бирөөнүн пайгамбардын жер төшөгүнө олтуруусуна эч качан жол койбойм да." Ата балалык байланыштан ыйман байланышы жогору турарын ал кайдан түшүнмөк? "Кызым," дейт ал, "Кудай акы, бизден айрылгандан бери көп өзгөрүп кетипсиң. Жаман абал болгон турбайбы?" Азирети Умму Хабиба энебиз анда мындай дейт: "Жок. Аллах мага жамандыкты берген жок. Исламды насип буйрду. Сен болсоң, керең сокур таштан жасалган буттарга сыйынып келесиң." Артынан Умму Хабиба энебиз мындай деп кошумчалайт: "Атаке, сен өңдүү Курайштардын улуу адамы, кадырлуу адамы кантип мусулман болбогонуна таң каламын." Абу Суфьяндын ачуусу башына чыга түшөт. "Куруп кеткир. Сенден мындай сөздү күткөн эмесмин. Эми аталарымдын сыйынып келгендерин таштап, Мухаммеддин динине кантип киремин я?" Анан ал кызынын жанынан томсоруп кайтты. Ал кызынын жанынан чыгып, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам алдына барат жана келишимди жаңылоо өтүнүчү менен кайрылат. Келишимди Курайштар биринчи болуп бузгандыктан бул өтүнүч кабыл алынбастыгы турган иш болчу. Ал кайра суранганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп бербей коет. Абу Суфьян катары менен Азирети Абу Бакыр, Умар, Усман жана Алилерге барып суранып да оң жооп ала албай, акыры үмүтсүз түрдө Меккеге кайтат жана бутпарастарга болгон абалды жеткирет. Эми Курайш бутпарастары ого бетер коркунучта калышат. Меккени алууга даярдык. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өкүмү даяр эле. Меккени алуу керек. Бирок бул чечимди бутпарастарга билдиргиси келген жок. Душман эч нерсе биле электе баруу жана кан төгүүгө жол бербөө зарыл эле. Анткени анын пайгамбарлык милдети согуш эмес, Алла Тааланын динин жайуу болчу. Кан төгүлбөгөндө көп адамдардын мусулман болушу толук мүмкүн эле да. Ал өкүм пайгамбарга жараша турган иш болчу. Ошондуктан Меккеге карай жолго чыгуунун максатын өтө жашыруу ыңгармайт. Кала берсе Азирети Айша энебизге да жолго чыгам, дайындык көр деп гана тим болгон. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Таалага дуа кылат: "О жаратканым, биз Меккеге барганга чейин бутпарастардын тыңчыларын сокур, дүлөй кыл." Ал Азирети Абу Катанды көптөгөн мусулмандар менен Меккеге эмес, Нажид тарапка жиберет. Мусулмандар Меккеге эмес, Нажидке бараткандай түр көрсөткүсү келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кээ бир сахабаларына Меккеге бара турганын айтып, даярдангыла дейт. Ошол кезде Мадинага жакын жашаган уруулардын көбү исламга өткөн болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төмөнкүчө буйрук кылат: "Аллахка жана акырет күнүнө ишенгендер,
Рамазандын башында Мадинада даяр болуп тургула. Буйрукту уккан көптөгөн мусулман уруулары Рамазан айынын башында Мадинага топтолуп, натыйжада 10 000 мусулман чогулат. Булардын 700-ü мухажирлер, 4 000-и ансарлар, калгандары айлана чөйрөдөгү мусулман урууларынан эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинада өз ордунда Азирети Абу Рухумду өкүл кылып дайындайт. Бутпарастарга жөнөтүлгөн жашыруун кабар. Ислам кошууну жолго чыгууга даяр турган кез. Ушул учурда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Али, Азирети Зубайр бин Аввам жана Азирети Мигдат бин Асватка буйрук берет. Тез чапкыла. Хак бакчасы деген жерге жетип барсаңар, унаачан аялга жолугасыңар. Анда кат бар. Ошол катты таап алып келгиле. Бул буйруктун себебин да сурап олтурбастан 3 сахаба болгон тездик менен чапкылап Хак бакчасына жетип барганда чын эле унаачан аялды кууп жетет. Кат кайда деп сурашат. Менде эч кандай кат жок. Сахабалар аялдын төбөсүн чөгөрүп, аялды түшүрүп, жүк тагын койбой тинтишсе да катты таба албайт. Анан Азирет Али кылычын сууруп алып опуза кылат. Аллахтын элчиси эч качан калп айтпайт. Же сен ал катты бизге бересиң, же болбосо биз сени жылаңаштайбыз. Кантсе да катты таппай койбойбуз. Силер мусулмансыңар го? Ооба, мусулманбыз. Бирок пайгамбарыбыз сенде кат бар экенин айтты, дешет алар. Акыры кутулар арга жок экенин билген аял Тескери карап тургула, дейт да чачын жазып, арасынан катылган катты алып чыгып Азирети Алиге берет. Катты пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам алып келишкенде баары окуп таң калышат. Бул катты сахабалардан Хатиб бин Аби Балта пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Меккеге аттанууга даярданып жатканын бутпарастарга кабарлап жазып, аларга жашыруун жөнөткөн болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дароо Азирети Хатибти чакыртат. Жанага жашыруун катты окуп беришет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андан бул катты тааныдыңбы деп сурайт. Ооба, тааныдым. Муну сен жазгансыңбы? Ал кылган ишин танган жок. Ооба, мен жазганмын. Эмне үчүн мындай ишке бардың? Хатиб түшүндүрөт. О Аллахтын элчиси, бул иш тууралуу мага шашылыш өкүм чыгарбасаңыз, мен Курайштардын катарында жок адаммын. Мухажир мусулмандардыкы сыяктуу Меккеде менин бала чакамды жана мал мүлкүмдү коргоп бергидей адамым жок. Мен муну менен Курайш бутпарастарынын башчыларын колго алгым келди. Ушинсем гана алар менин бала чакамды коргойт деп ойлодум. Эч качан капырлыкка кайтканыман, же болбосо динден чыкканымдан улам жасаганым жок. Аллах билет. Мен Аллахка жана пайгамбарына бекем ишенген адаммын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага чын айттың дейт. Анан сахабаларына бурулуп, ал силерге чынын айтты. Бул тууралуу ашыкча сөздү койгула дейт. Өзүн карман албаган Азирети Умар, мага коюңузчу, о Аллахтын элчиси, бул 200-дүүнүн моюнун кыя чабайын дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, ал Бадыр согушуна катышкан адам. Кайдан билесиң? Балким Аллах Бадыр согушуна катышкандарга карата каалаганыңарды жасагыла. Мен силерди кечирдим. Силер бейишке гана татыктуусуңар деген чыгар, дейт. Айласы кеткен Азирети Умар ыйлап жиберет. Аллах жана анын элчиси баарын билет, дейт. Бул окуя тууралуу Кур'ан-ы Каримдин Мумтахана сүрөсүнүн алгачкы аяттары түшүрүлгөн. Мекке жолунда бардык даярдыктар бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 10 000 сахабага жолго чыгууга буйрук берет. Бул күн Рамазандын алгачкы күндөрү болчу. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен сахабалардын бардыгы орозо кармашкан эле. Бирок күн аябай ысык болгондуктан сапар үстүндө аябай алсырашат. Анын үстүнө ойлобогон жерден согуш оту тутанып кетүүсү да мүмкүн эле.
Согуш болсо күчтүү болууну талап кылат. Алар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам эмне кылаарын күтүп жатышты. Ислам кошууну Кудайт деген жерге келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам асыр намазынан кийин орозосун ачып, сахабаларына да ачууга буйрук берет. Бул жерге кошуун токтоп турган учурда айланадан мусулман болгон уруулардын бир топ адамдары келип, ислам кошуунуна кошулат. Ошондой эле Меккеден утурлай келген Азирети Аббас үй бүлөсү менен мусулмандарга кошулат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буга абдан сүйүнүп: "О Аббас, сен акыркы мухажирсиң" дейт. Дагы жол үстүндө утурлай чыгып, мусулман болгондордон Абу Суфьян бин Харис жана Абдулла бин Абу Умайя бар эле. Бул экөө пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам илгертен жакын мамилеси бар адамдар болсо да, ага пайгамбарлык келгенден кийин айгышкан душмандары болуп калышкан эле. Айрыкча Абу Суфьян бин Харис акындык өнөрүн колдонуп, мусулмандарды кордогон ырларын кеңири жайылткан. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алар келгенде алгач ал экөө менен көрүшкүсү да келбейт. Бирок чын дилдеринен мусулман болуп келишкенин түшүнгөн соң аларды кечирет. Кошуунду тартипке салуу жана 10.000 от. Кудайт деген жерге келип токтогон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кошуунду согуштук тартипке келтирет. Ар бир уруу өзүнүн туусун көтөрмөй болот. Ал жерден Марруз Захранга барып конушат. Ислам кошууну абдан жакын келсе да, Мекке бутпарастары ошол кезге чейин аларды сезишкен жок. Анткени пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам маалыматты жашыруун сактоо ыкмасы өз пайдасын берген эле. Ал жерге түн ичинде келгендиктен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир сахабага от жагууга буйрук берет. Бир эле убакта 10.000 жерге от жагылды. Меккени караңгы түндө кокустан жаркыратып салды. Элеңдеген бутпарастар аларды эми гана көрүп, арасын эбегейсиз коркунуч каптайт. Алар мынчалык көп мусулмандарды күтүшкөн эмес эле. Жалтылдаган сансыз отту көргөн бутпарастардын башчысы Абу Суфьян бир нече кишиси менен абалды тактап келмей болот. Бирок Меккеден чыгып мусулмандар турган жерге жакындай электе эле мусулмандарга кармалып калышат. Азирети Аббас Абу Суфьянды алып пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам алдына келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо аны менен таң аткандан кийин сүйлөшмөй болду. Абу Суфьяндын мусулман болушу. Эртеси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Суфьяндан минтип сурайт: Абу Суфьян, Аллахтан башка кудай жок деп айта турган убактың келе элекпи? Абу Суфьян байкуштун кейпин кийип: Жакшы болор эле, бирок Лат жана Уззадан кантип баш тартам дейт. Анан бир азга ойлонгондон кийин минтип кошумчалайт: Аллахтан башка кудай болбосо керек. Эгерде болгондо алар мени зыяндан коргомок, жакшылыктарынан пайдаланмакмын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын бул сөздөрүн Аллахтан башка кудай жок ордуна кабыл кылып: Абу Суфьян, Мухаммед Аллахтын элчиси деп качан айтасың деп сурайт. Абу Суфьян: Мен муну ойлонуп көрөйүн, бир аз убакыт бер. Анткени оюмда дагы эле кээ бир шек күмөндөр бар дейт. Маекке Азирети Аббас аралашат: Абу Суфьян, эми муну канчага чейин дайыны жок созо бересиң? Эмне кылып жатканыңды билесиңби деги? Башың соо кезинде мусулман болсоңчу. Бул сөздөн кийин Абу Суфьян күбөлүк келмесин келтирип мусулман болот. Анан Азирети Аббас пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам Абу Суфьянга артыкчылык беришин сурады. О Аллахтын элчиси, Абу Суфьян кадыр барк тапканды, мактоону жакшы көргөн киши. Ага бир артыкчылык берсеңиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сунушту кабыл алып мындай дейт: Ким бул Абу Суфьяндын үйүнө кирсе, амандык берилет. Абу Суфьян:
Менин үйüm анча кенен эмес да. Ким батмак эле дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким Каабага кирип алса амандык берилет. Абу Суфьян Каабада анча кенен эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким Харам мечитине кирип алса амандык берилет. Абу Суфьян Харам мечити дагы өтө кенен эмес. Акыры пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Суфьян ыраазы боло тургандай жооп берет. Ким эшигин жаап үйүндө отурса амандык берилет. Ошондо гана Абу Суфьян мына кенендик дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Суфьянды дароо эле бош кое бере албайт эле. Канчалык ыйман келтирсе дагы бутпарастардын сөзүнө алданып, кайра пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам курал көтөрүшү мүмкүн болчу. Ошондуктан темирди кызуусунда согуп, ага ислам кошуунунун чыныгы күчүн көргөзүш керек болчу. Качан Абу Суфьян ислам аскерлеринин жеңилбес бир күчкө ээ экенине көзү жеткенде гана бутпарастарды ага каршы чыкпоого, ислам мамлекетине баш ийүүгө үндөй алмак. Азирети Аббас пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругу менен аны кошуундун өтөөр жолундагы тар жылгага алып барат. Абу Суфьян алдынан топ-тоо менен чууру өтүп жаткан мусулмандардын күч кубатын өз көзү менен көргөндө абдан таң калат. Себеби алардын ичинде кечээ эле алар менен бирге согушкан Азирети Халид бин Валид, Амр бин Аас сыяктуу улуу инсандар да бар эле. Андан соң гана аны ислам кошууну тууралуу көргөн билгендерин бутпарастарга жеткириш үчүн Меккеге жиберишет. Абу Суфьян Меккеге чапкан бойдон жетип, бутпарастарга исламды кабыл алганын билдирүү менен аларга мындайча кайрылат. О Курайштар, мана Мухаммед, биз каршы чыга албагандай эбегейсиз зор кошуу менен Меккени көздөй кирип келатат. Мусулман болгула, кутулгула. Анан минтип кошумчалайт. Ким Абу Суфьяндын үйүнө кирсе кутулат. Ким Харам мечитине кирсе кутулат. Ким эшигин бекитип үйүнөн чыкпай отурса кутулат. Бирок бутпарастардын башчылары кала берсе аялы Хинд дагы ага акарат сөз айтышып, аны пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам каршы тукурганга аракет кылышат. Саффан бин Умайя, Икрима бин Абу Жахил сыяктуу башчылары элди мусулмандарга куралдуу каршылык көрсөтүүгө чакырат. Абу Суфьян алардын бул пикирине кошулбайт. Ошентип калктын кай бири Харам мечитине кирет, кай бири үйүнө бекинет. Меккеге кирүүгө даярдык. Ислам кошууну Меккеге кирерден мурун акыркы жолу Зитува деген жерде жыйналышат. Бардыгынын маңдайы жарык. Бардыгы сүйүнгөндөн жетин албай турушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төөсү Касванын үстүндө эле жана ушул куттуу жана улуу күнгө жеткирген Алла Таалага дуба кылып, мактоолорду айтып жаткан. Ал мунун бардыгы Алла Таалага тиешелүү экенин билдирип турду. Кичи пейилдигинен Алла Таалага шүгүрчүлүк келтиргенден улам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төөсүнүн үстүндө башын ушунчалык төмөн ийип баратты. Куттуу сакалынын учу төөсүнүн мойнуна тие жаздаган болчу. Бул абалы менен ал жалгыз Алла Таалага гана баш ийип, бардык жеңишти Аллаха гана берерин жарыялап бараткансыды. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Меккеге кириши. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге кирерде кошуунун 4 колго бөлөт. Оң колдун башчысы Сайфуллах деген атка конгон Азирети Халид бин Валид Меккеге төмөн жактан кирмей болот. Сол колдун башчысы Азирети Зубайр бин Аввам шаарга үстү жактан кире турган болот. Үчүнчү колду Азирети Саад бин Убада башкарып, булар негизинен ансарлар болуп, шаардын Сания тарабынан кире турган болушат. Жөө аскерлерден түзүлгөн 4-чү колдун башчысы Азирети Абу Убайда бин Жаррах дагы Меккенин үстүнкү жагынан кирмек болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кол башчыларга төмөнкү буйрукту берет. Силерге кол салмайынча
эч ким менен согушпагыла, эч кимди өлтүрбөгүлө. Хижраттын 8-жылы Рамазан айынын 13-күнү жума күнү ислам кошууну Меккеге кирерде таң жаңы эле аткан кез болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төөсүнүн үстүндө Алла Таалага шүгүр кылып 2 жыл мурун түшкөн Фатх сүрөсүн окуп баратты. Бул өз үчүн, сахабалар үчүн да абдан бактылуу учурлар эле. Мусулмандар жаман сөз айтпай, жүрөктөргө таасир берүүчү жагымдуу сөздөрдү сүйлөп баратышты. Жүздөрү кубанычтуу эле. Мусулмандар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругу менен эч кимди өлтүрүшкөн жок. Бирок Азирети Халид башкарган мусулмандарга бутпарастар кол салып жиберишет. Мусулмандар айла жок жооп кайтарышат. Мусулмандардан экөөсү шейит кетип, 13 бутпарас өлөт. Мындан тышкары бутпарастардын эч кимиси өлтүрүлгөн эмес. Ошентип 10 миңден ашуун ислам кошууну Меккеге кирип келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам миңдеген сахабалары менен бирге Каабаны таваф кыла баштайт. 7 жолу таваф кылгандан кийин төөсүнөн түшүп, Макамы Ибрахимде 2 рекет намаз окуйт. Анан Замзам кудугуна барып суу ичип даарат алат. Абу Суфьян менен Фадаланын ойлогон ойлору. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Каабаны таваф кылып жаткан учурда Абу Суфьян Харам мечитинин бир бурчунда отурган эле. Шайтан анын айласын кетирип, ар кандай жаман ой пикирлерди берип жатты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алдынан ар өткөн сайын жаңыдан колгурап келип, бул киши менен кайра урушсам кандай болор деп ойлоп жатты. Ал ушинтип ойлогондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанына келип, анте турган болсоң, Аллах сени кайра жеңилишке учуратат дейт. Абу Суфьяндын көзү чак чая түшөт. Башын өйдө көтөрүп караганда Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам көрөт. Корккондон титиреп кетет. Анан дароо тооба келтирип, туура, сен чындап эле Аллахтын элчисисиң дейт. Фадала бин Умайр болсо Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам Каабаны таваф кылып жатканда өлтүрүүгө ниеттенет. Ушул ниети менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга өтө жакын келгенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күтүлбөгөн жерден аны көздөй бурулуп, сен Фадаласыңбы деп сурайт. Фадала апкарып, ооба, эй Аллахтын элчиси деп жиберет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, ичиңден эмнени ойлоп жатасың? Жалгыз Аллах тууралуу ойлонуп атам. Аллахтан кечирим сура, эй Фадала деп колун Фадаланын төшүнө коюп, ал үчүн Алла Таалага дуба кылат. Бул мужизага Фадала өтө таң калып, кара ниетинен баш тартып ыйман келтирет. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бир гана жылмаюусу канчалаган душмандарды доска айлантып, пейилдерин агарткан. Фадала ошол көз ирмемди төмөнкүчө эскерет. Ал төшүмөн колун алганда, мага андан сүйүктүүрөөк, сүйкүмдүүрөөк эч ким жок эле. Айкелдердин кулашы. Курайш бутпарастары Каабанын айланасына 360 айкел орнотушкан. Бул буттардын түбү коргошундалып, өтө бекем орнотулган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушуга чейин адамдардын көңүлүндөгү, жүрөгүндөгү канчалаган буттарды кыйратып келген. Эми Каабадагы көрүнөө буттарды жок кылыш керек болчу. Колундагы таягы менен буттарга бирден кезип мындай дейт: акыйкат ислам келди. Каапырдык өчүп жоголду. Чынында каапырдык жоголуучу нерсе. Кайсы бутка таягын кезесе жерге кулап жатты. Маңдайына кезесе чалкасынан, арт жагынан кезесе төмөн кулап жатты. Ошентип Каабанын айланасында эч бир айкел калган жок. Каабада азан. Бешим намазынын убактысы кирген эле. Азирети Билал Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругу менен Каабанын үстүнө чыгып азан окуй баштайт. Көптөгөн жылдар мурун мойнуна жип байланып, көчөмө-көчө кыдыртылган, ар кандай акаратка дуушар болгон Азирети Билал эми Каабанын үстүндө мукам үнү менен бутпарастардын кулагын жаңыртып,
Алла Тааланын динин жарыялап жатты. Аны менен бирге тоо таш дагы кошо жаңырып, жаратуучусунун динин өздөрүнүн тили менен жарыя кылып атышты. Бул көрүнүшкө бутпарастардын итатайы тутулуп турду. Ошол кезде Курайштын башчылары Абу Суфьян, Аттаб бин Асид жана Харис бин Хишам өз ара төмөндөгүдөй сүйлөшүшөт. Аттаб: атам Асид бактылуу экен, бул күндү көргөн жок. Харис: Мухаммед бул кара каргадан башка азан айткыдай киши таппай калыптырбы? Абу Суфьян болсо мындай дейт: мен коркомун, эч нерсе деп айтпаймын. Эч ким укпаса дагы ушу бутубуздун астындагы кум, таш айткандарыбызды ага кабар берет дейт. Чындап эле бир аз убакыт өткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга жолугуп, алар сүйлөгөн сөздөрдү толук айтып берет. Ошондо Аттаб менен Харис күбөлүк келмесин келтирип, исламды кабыл алышат. Бул болгон окуялар бутпарастардын жүрөгүн мусулмандарга жумшартып жатты. Карама каршы ой пикирлери толугу менен өзгөрүп баратты. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам Каабанын ичине кириши. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Усман бин Талхага Каабанын ачкычын алып келүүгө буйрук кылат. Апасы канчалык бергиси келбесе да, Усман бин Талха акыры ачкычты алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Билал, Усама бин Зайд жана Усман бин Талха менен чогуу Каабанын ичине кирет. Ичиндеги буттар менен сүрөттөр пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам буйругу менен жок кылынган болсо да, ошолордун акыркы издери калган болчу. Аларды да тазалап чыгышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тышка чыкканда Харам мечитине меккеликтердин бардыгы келишип, өздөрүнө бериле турган өкүмдү күтүп жатышты. Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам кандай жаза берет деп күтүп жатышты. Анткени ал Мадинага хижрат кылардан мурун ага бардык жамандыктарды кылышкан эле. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам жолуна тикен ыргытышкан, намаз окуп жатканда башына төөнүн кардын кийгизишкен, сахабалардын моюнуна жип байлап, көчөмө-көчө кыдыртышкан, ып-ысык комдун үстүнө жалаңаш жаткырышып, үстүлөрүнө ысык таш коюп кыйнашкан, аларды ачка калтырышкан, акыры журтунан кууп чыгышкан. Жок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам булардын эч бирин кылган жок. Ачылыш хутбасы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Каабанын каалгасынын жанында турду. Жагымдуу жылмайыш менен элди карап турган соң, Алла Таалага мактоолорду айтып, анан төмөнкү хутбаны окуйт. Аллахтан башка кудай жок. Жалгыз ал гана бар. Анын шериги жок. Ал убадасын аткарды, кулуна жардам берди. Ага каршы чыккан душмандарды өзү жеңди. Билип алгыла, Жахила дооруна тиешелүү болгон канга кан деген өч алуулар, дагы башкалардын бардыгы бүгүн жоюлду. Бардык кишилер Адамдан алейхиссалам таралган, адам болсо топурактан жаралган. О инсандар, чындыгында биз силерди бир эркек, Адам жана бир аялдан, Хавадан жараттык. Жана бири-бириңер менен таанышып, мамиле курушуңар үчүн силерди түрдүү түмөн элдер жана уруулар кылып койдук. Албетте, силердин Аллах алдындагы эң урматтууңар, эң такыбаңар, албетте, Аллах билүүчү жана ар нерседен кабардар. Жалпы кечирим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сөзүнөн кийин: "О Курайш калкы, азыр силерге мен кандай өкүм чыгарам деп ойлойсуңар?" деп сурайт. Курайш калкы: "Сен биздин ар дайым жакшылык кылган бир тууганыбызсың, жакшыбыздын урпагысың, бизге жакшылык гана кылат деп ойлойбуз" деп жооп берет. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Мени менен силердин абалыңар Юсуф пайгамбардын бир туугандарына айтканындай болот. Мен да Юсуф пайгамбардын бир туугандарына айтканындай мындай демекчимин: бүгүн силер айыпталбайсыңар. Аллах силерди кечирер. Ал ырайым кылуучулардын ырайымдуусу.
тарагыла, баарыңар эркинсиңер. Мына ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кечиримдүүлүктүн улуу өрнөгүн көрсөткөн. Кечиримдердин эң жакшысы күчтүү болуп турганда кечире билүү, жакшылыктардын эң жакшысы жамандыктарга кечиримдүү болуу. Анткени Алла Таала Араф сүрөсүнүн 199-аятында кечиримдүү болгун, жакшылыкка буйругун жана наадандардан жүзүңдү үйрүгүн деген. Ошол учурда Курайштар абдан уялышып, пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам тике карай албай турушту. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кааласа ошол учурда меккелик бутпарастардын баарын кылган күнөөлөрү үчүн камчыга ченеп, кылычта өлтүрүп салмак, же баарын кулга айландырып салмак, же болбосо Меккеден кууп чыгарып салмак. Бирок ааламдарга мээрим болуп жиберилген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жогоруда айтылган жазалардын эч бирөөсүн колдонгон жок. Анткени анын жалгыз максаты Алла Тааланын динин жайуу болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын бардыгын кечиргенде бүткүл Курайштар исламды жапырт кабыл алышат.